Can! Can! Oo! Töredingbi? Ova? Kim? Erkek. O! Kimge okşoş? Sizge okşoş. Gözler kimge okşoş? Sizge okşoş. Kulaklar kimge okşoş? Sizge okşoş. Oğuzlar kimge okşoş? Oy barle sizge okşoş. Tezirek keting azır güyüm gelip kalar. Can day ket. Ayna qancha vaqt ketasiz? Ayna 50-60 deb. 50-60 andan 100 чейин. Instagramda ажара жөнүндө суроо берсе дагы, башка болсо дагы жооп бербедим. Рахмат. Анан каналдагы номер ажым болсун. Ошол кыргыз элине мен тааныбаган комментарийге жазайын деп атат. Азыр кээ бирлер жазат, бул ким, мен тааныбайм, эмнеге чакырдыңар дегендерге айтарым. Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү Адыл Акжол YouTube каналын көрүүчүлөрү? Сиздер менен бүгүн мен Маржана Исраилова. Сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүү максатында биздин жылдыздуу конок жаш вайнер, блогер Кромбеков Жоомарт конокто болмокчу. Кызыктын баары алдында биз менен бирге болуңуздар. Сиз алгач эле биз блогерлик, анан вайн тартканыңыз боюнча сүйлөшүп кетирабыз. Бул чөйрөгө качан аралашып калдыңыз? Канча болду? Бул чөйрөгө 2 жыл болду, анан көп убакыт өткөндөй эле атат. Блогер башында вайн тартып вайнерлик, азыр эми блог тартып блогерликке өтүп баштадык акырындан. Кудай берсе дагы жаштарга жакшы үлгү видео тарткан аракет кылабыз. Биздин байкашыбыз боюнча сиз Ош шаарындагы өзгөчө стилди тандап алгансыз да, башкача стилдеги блогерлердин катарында толуктайсыз. Родной жана роднаяларым деп эркелетип кайрылып. Мне дорогой жана дорогояларым деп кайрылып. Бул стилде өтүшүңүзгө ким жардам берди же буну кантип ойлоп таптыңыз? Эми бул сиз подписчиктериңизди кызыктырганыңыздын өзгөчөлүгүңүз эмнеде башка блогерлерден? Башка блогерлерден айырмабыз. Бардык блогерлер окшош болуп кетти азыр, Кыргызстанда, Казакстанда. Бардыгынын эле стили окшош, баары эле ошо подписчиктерине ат коюп алып, анан ошого жараша аракет кылып. Ар кимдин өзүнчө максаты болот, ар кимдин өзүнчө сели болот, ошого жараша аракет кылышып атат. Эми номер адимин деп коем, аракет кылып атам. Анан башка Ошто өзгөчөлүк, Ошто блогерлер аз. Вайнерлер менен блогерлердин айырмасы эмнеде? Вайнерлер, алар вайн тартат да. Основной через день вайн тартып, алар активин кармап, алар реклама көп болот, ушундай нерселер бар да. А биз болсо блогерлерде бир жумада бир вайн эмес, бир видео тартып киргизсек, элге жарактуу. Эми сөз кака болуш керек эмес да. Биз видео тартабыз, элге жагат. Элге жакпаса да өзүбүздүн катталуучуларыбызга жага турган видео киргизебиз. Ар күнү ар түрлүү контент деген нерсе бар. Контент жасаш керек. Ал YouTube'да жок болсо керек. Бизде жасаш керек ошо контент. Мындай кылсам подписчиктерим кызык болот. Алар кызыгып ответ жаза баштайт. Алар канчалык ответ жазган сайын кайф алат мындай. Өзүнчө эле сени көрбөй, сен жаныңан тааныбаган эле бир алыста элеси Бишкекте, Казакстандан эле бар да менин катталуучулар. Ошолор жазат, ийгилик, от души сонун чыгып атат, же болбосо мындай историяда бир нерсе кылсаң күлүп, же болбосо крашка окшоп басып койсо, краштыга эле жүрөктөр учкан самолеттер алар көрүп сүйүнүп, мен кыштар кылап. Кызык история кызыксыз болбош үчүн ар күнү ар түрлүү контент кылыш керек да. Ар түрлүү. Негатив жазган сөздөрдүн эң катуу тийгени кайсы сөз? Негатив жазганбы? Негативчилер да көбөйүп кеткен го ошол сен. Жок, менен негатив аз го, бирок анан негативге мани бербейм. Аз да. Окуйсузбу? Окуйм. Просто берки жакшы комментарийлер көп болгон үчүн көрмөйм. Айна канча вакыт кетасыз? Айна 50-60 деп. 50-60 андан 100 чейин. Сиздин буга чейин АЖАРА менен бирге иштешкениңиздерди, вайн тартканыңыздарды билебиз. Азыркы учурда мамилеңиздер кандай? Бурдагыдай эле. Эми АЖАРА менен тартат элек, мурун контент жасайт элек, ал айтып калды Бишкекке барып контент жасай деди. Мейли барып жаса дедик. Биз просто үй бүлөм шарты туура келбеген үчүн Бишкекке бара албадым. Ал ато чогуу бара албай ушуна айтты. Сен барып контент жаса деп барып жасап атат Кудайга шүгүр. Эми барганда сиз да ошондой контент жасамаксыз, э? Жок, сиздер нито жагын айтасыздар, ошо адам мындай да. Ар бир адам мындай да. Адам нито жагы чыкса, ошо жайга жайылткан аракет кылат да. А жакшы нерсе. Ага чейин АЖАРАга не кылат? Жакшы нерсе жасат. Бир бомжго барып туруп кийиндирип атты турабы? Бирөөгө барып. Короче, контент өзгөчө мага жагат Кыргызстан боюнчачы. АЖАРдын контенти өзгөчө деп билем. Анан ошончо жакшылыгын эч ким билбейт. А бирок бир жолу эми эч ким адашпайт эмес, адашат. Не кылганын айтпай эле койгон, адашкандан кийин анан бес Кыргызстан билет. Сиз аны тааныбайт элесиз, бирок сиз тааныбай баштасыздар турабы? Ага чейин честно сүрө берген АЖАРАны тааныбайт элесиз. А бирок эми ал
тура эмес иш кылып алды. Тем более түнкү саат 4-тө кандай адамдар уктайт турабы? Түнкү саат 4-тө уктайт. Аны просто кыргыздар башка өлкөлөр билем, кыргыздар ушундай эмес коюп, адам жаман жагын тез жаябыз. А жакшы жагын жайбайбыз деле го дейм. Эртең сиздер жаман нерсе кылсаңыз тез эле жайылып кетет. Ажара айымдын ичкенине кандай көз караштасыз? Кыз баланын ичкенине пикирим каршы эми, ал туура эмес кылып койгон эми. Бирок оңдойду го дейм, эми оңдойт жайбыз. Кыргыз кыздары кандай болуш керек? Кыргыздын кыздары ыймандуу болуш керек. Видеого түшпөш керек дейин десе, видеого өзүм тартам. Адам ыймандуу болуш керек. Колдон келсинче мындай, колдон келсинче деп. Колдон келишинче мындай жүрөктө ата-энем бар. Ата-энеми жүзүн жер каратпашым керек. Все ушу принципте чыкса эле барсын. Туурабы? Депутаттарыбыз деле көп нерсе кылып атпайбы? Ошолорду жайылтпайлы одан көрө, акта бир блогер жайылткандан көрө. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша ойлойт. Ошого мен ажараныкын жакшы деле жактан түшүнүп, аны оңдолот деген ойдо эле түшүнүп койдум аны. Кээ бирлер хайп кармаш максатында аны жамандап чыгарып, анткени ал убакта анын лицосу кетип атты Инстаграмдачы. Атайын эле анын лицосун обложкага койгон болуп, сен туура эмес кылдың, ушундай деп Инстаграмга анын лицосу менен просмотр алыш үчүн. Инстаграмдан бир адамдын лицосу кетип атабы, ошону обложкага койсоң просмотр кетирет да. Ажаранын лицосунун обложкасы менен просмотр кетириш үчүн дагы аны кээ бир адамдар мактап чыгарып атты, кээ бир адамдар жамандап чыгарып атты. А мен болсо ажаранын пайдалангым келбейт, просто лично чалдым, ден соолугун сурадым, жакшы экен, болду, андан башка эч нерсе болбойт. А Инстаграмда ажара жөнүндө суроо берсе дагы, башка болсо дагы жооп бербейт. Просто мен ага не болсо дагы ал менин досум, карындашым, контент жасаган блогерша кыз, бирге жүргөнбүз. Инстаграм бул контент да. Бирөөнүн жашоосун мактап же болбосо жамандап контент кылган адам мен аны блогер катары көрбөйм. Ал өзүнүн активин көтөрүш үчүн аны пайдаланган керек. Аны мактадыңбы же жамандадыңбы айырмасы жок да, элдин анын атын чыгардың же эл унутпайт да анчы. Тихо эле унчукпай кой, уже эл унутат. Биз сизди көрөбүз Инстаграмдачы. Аны сиздин Инстаграмда көрүп, стористериңизди көрүп, көңүлүңүз көтөрүп калат да. Эмоцияңыз кадимкидек эртеден кечке күлүп жүрөмбү. Манаңыз беште көрүнөт. Азыр болсо мындай такыр башка адамды көрүп атам да мындай. Жок, азыр деле. Жөнөкөй, токтоо мүнөз башка эле жигитти көрүп атам. Кайсыл жерде жүрсөм, ушундай болуп атат, ушундай, просто күлүп сүйлөйм. Азыр деле күлүп сүйлөп атам, ушундай эле. Просто көп күлгөн өзүмө жакпайт, элдерге жагат. Блогерликти өмүрүңүздүн аягына чейин алып кеткенге аракет кыласызбы же качан токтотосуз? Оған келгенде аял алганда башка улутта токтотуп койсо керек. Ошондо бегиш досуңуздан үйрөндүңүздөрбү? Ооба, бегишти токтотуп койду. Ушу аял алган баары эле токтоткон, мен билбейм, бизде токтотуп койду. Блогерша эле кыз алам, мындай. Блогер кыздарга көз карашыңыз кандай? Блогерша кыздарга түз оюм. Бардын эле түз. Аны өтө эле кыска кийин тартат го. Ошолор кичине жөн эле койсо, эми башка элге просто бизди ушул мамлекетте ушундай тарткан кыз бар деген тема бар да. Биздин мамлекетти аты кошулат да. Кыргызстанда ушундай кийин тарткан кыз бар. Вот ошондой сөздү уккум келбейт, а так нормально. Жүрөгүңүзгө жакын киши бар жада? Бар, бабам, атам, карындашым. Жүрөгүмө жакын эмес, жүрөгүмдө алар эми. Башкалары кыстабаш керек. Жок, Может, сиз болуп каласыздар. Кандай кыздар жагат? Магабы? Көп айтат, ыймандуу болсо андай. Ыйман өзүбүз дейбиз да. Просто мени сыйласа болду. Куранбековдун шагы сынганда? Мен да рахметсиңер шагы. Эгерде сыйкырчы болуп калганыңызда? Алтын балыкты туттуруп, күмүш балык сурайт. Анча кичине тамаша ойношуңуз керек экен, азыр билет. Белгилүү болуу үчүн сулуу болуу керекпи? Жок, анда мен белгилүү болбойт экенмин. Келинчегиңиз сиздин эмнеңизге карап турмушка чыгуусун каалайсыз? Келинчегимби? Ооба. Келинчегим билбейм. Сиз неге карап чыгат дейсиз? Спорттун кайсы түрү менен баштагасыз? Спортко, бокс, Бокс. Канча жылдан бери баштагасыз? 45 жыл болду. Өзүңүздүн канчалык деңгээлде белгилүүмүн деп ойлойсуз? Белгилүүмүн деп ойлобойм. Бирок кыздар тайын. Кыздар. Алдар сөгөт.
Сізге? ооба деген эле сулуулугун көрө албайт. Ошол кыргыз элине мен тааныбаган комментарийге жазайын деп атат азыр. Кээ бирлер жазат, бул ким, мен тааныбайм, эмнеге чакырдыңар дегендерге айтарым. Сиз тааныбасаңыз ушул эжелер тааныткен, анан бизде кыргыздар бири-бирибизди колдошуп үйрөнөлү. Ошондуктан бири-бирибизди колдобогон үстүнөн жогору жактагылар өнүкпөй атат да Кыргызстанчы. Ошондуктан блогерликпи же тамашоо ар бирибиз өзүбүздүн ишибиз боюнча өзүбүздүн жүрөктөр желание менен аткарайлы, ошондо Кыргызстан өнүгөт. Жогорудагылар деле күнөөлөй бербейли, өзүбүз ошо Кыргызстан өнүгүшүнө түрткү болойлу. Ар кимибиз өзүбүздүн иш профессиябыз боюнча аракет кылайлы, и все. Мен жамандап, бири-бирибизди жамандашты токтотолу, мен эле эмес, эми башкалардын деле бардык ар бир адамдын аракетин баалайлы. Может, сиз ойлогондой эле жаман жактары көптүр, бирок жакшы жагын да баалай билели. Бул жашоодо эч кимди жамандабаш керек. Сен макташың керек, и все. Жамандаган адам жаман болуп кала берет. Мактасаң, ушул мени мактатат, кой ушуну мактаганына арзыйын деп аракет кыл. Ошондуктан депутаттар деле ушундай деп жамандай берген жакпайт мага деле. Просто убакыт берели и ушундай кылып бер деп туруп убакыт берип койлу. Ошону кылышат алар делечи. Просто биз 2 күндүн биринде митингге чыгып жаман үйрөнгөнбүз. Ошого айтарым, просто келечек жаштарга үлгү боло турган чоңдордон болуңуздар. Сиздерден кичинелер эле эмес, биз да үлгү алып, ошого жараша. Азыр башка мамлекеттерге барсаң, оку дейт да, бизде курактуу жаштарчы. Бизде даже менен кичинекей дагылар, кичинекей адамдар дагы саясат. Вот ошого өзүбүздөн кичинелерге үлгү болуш үчүн көп нерсени мындай жүрөктөн желание менен аткарып, Кыргызстанга эң биринчи Кыргызстанга керек десе, все, башкасы билбейм. Рахмат. Анан каналдагы номер один болсун. Ушуну менен бүгүнкү биздин майк жыйынтыкталды. Сиздер менен коштошпойбуз, кайрадан жолугушканча дейбиз. Жакшылыгыбыз болсо ашырып, жамандыгыбыз болсо жашырып коюңуздар. Өзүңүздөр байкагандай бул биздин жылдыздар менен болгон алгачкы маек. Сиздерге анонс катары айтып кетейин, биздин эмики конок жылдыздуу ырчайым Айтурган Ермекова болмокчу.